Жаз мезгили майрамдарга бай айлардан десек жаңылышпайбыз. Ошону менен бирге күн ысып, мындан улам көпчүлүгү тамак аш, жашылча жемиш, спирт ичимдиги жана башка нерселерден уулануу учурлары ооруканада көп катталат. Бүгүн биз сиздерге уулануу боюнча маалымат берүүгө аракет кылабыз. Демек, уулануу деген эмне? Бул учурда адамга кандай жардам берүү керек? Уулануу деген ошол көпкө сакталып калган тамактарда токсиндер пайда болот дагы. Ошол токсиндерди жеген убакта балдар ууланат. Обычно өзүңөр билип атасыздар, базарларда бүт жазында бүт эшикте сатылып атат. Андан бөлөк ар кандай тамактарды холодильникке сакталбай эшикте сатканда өзүнүн эмесин бузат. Ошондой убактарда бала жеген убакта да отравление болот. Ууланат да. Балдар эми көбүнчө бизге тамак аштан ууланып келишет, андан бөлөк дары дармекке ууланышат, андан бөлөк химикаттарга да ууланат, андан бөлөк бытовый химия деп коет, ошо менен ууланып келгендөр көп. Андан бөлөк ар кандай уулуу заттар, тамакта болгон уулуу заттарды жеп алып ууланып келишет да. Уулануунун алгачкы белгилери: адам куса баштайт, жүрөгү айланат, баш ооруйт. Кээ бир балдардын температурасы көтөрүлөт, ошо менен катар эле ичи да өтө баштайт. Бул убакта сөзсүз түрдө ошол тамакты ичкенден кийин 2-3 сааттан кийин ушул белгилер боло баштайт. Ошо белгилер болгон убакта сөзсүз врачтарга кайрылыш керек. Өзгөчө баса кетчү нерсе ууланганда эми ошол тамак аштагы токсиндин количествосуна жараша болот. Эгерде токсин көбүрөөк болсо, анда тиги дагы бөлөк симптомдор кошулушу мүмкүн, баш оорушу мүмкүн, ичи оорушу мүмкүн, бала шалдырайт, алы кете баштайт. Бул убакта сөзсүз врачтарга келип, врачтардын жардамы менен больницага жатып, лечение алыш керек. Тамак аштан ууланып, ооруканада дарыланып жаткандарды көп кездештиребиз. Бул учурда ал бейтапка ботулизм дарты деген диагноз коюлат. Ботулизм бул ботулис микробунун уусу менен бузулган тамак аштан уулануу болуп эсептелет. Ботулизм бул инфекциондук ооруларга кирет, аябай бул жанагы ботулотоксин деп коебуз да. Бул көбүнчө жанагы жазалган, консервацияланган жашылча жемиштерден жасалган салаттарда болот да. Ошолору жанагы жерден өсүп чогултуп энтебиз да. А эмеде болгондо топурактын арасында болот. Анан жакшы жуулбай калганда баягы эменин ичине кирет дагы, салаттардын ичине. Жакшы эметилбей калат дагы, салаттын эмени жапканда, банканы жапканда, ичинде салаттардын эмеси өңү өзгөрүлбөйт дагы, ошонун ичинде калып калат. Ал өңү да өзгөрүлбөйт, эми салаттын өңү да өзгөрүлбөйт да, өңү дагы өзгөрүлбөйт, даамы дагы эме башкача болбойт. Анан ошону ачканда абада кислород менен эме кылат дагы, аябай ушунчалык токсин болуп чыгат да. Бул нейротоксин болуп калат. Бул аябай укмуш токсин да. Жана даже мондай айтып атканда 365 жолудан даже жана ковранынчы эменин жыландын уусунан 365 өйдө жогору турган токсин болуп эсептелинет да. Аталган дарт көбүнчө консерваланган жана мөөнөтү өтүп кеткен бузулган тамак аштан пайда болот. Алгач адамда ачык белгилери байкала бербейт. Сууну жута албай, ошонун суу жутса оосунан кайра оосунан куюлуп, парез мягкого неба болот да, ошон үчүн бияктагы суу ичкен, оосунан ичкен эмесин мурдунан куюлуп калат да, ошондой парез болуп калат да, ичинин баары көкүрөктөгү мышцаларындагы жана көкүрөктүн арасындагы мышцалардын баарын ошолордун парез болгон үчүн ошондой болуп жатат. Мурун менен сүйлөгөндө сүйлөй албай, так сүйлөй албай калат ал кезде. Көзүнө аябай ушинтип көзү түшүп калат, мындай птоз деп коебуз, үстүндөгү эти монтип көзү ачылбай эметип калат да, монтип көзү карап өйдөсү эме жакшы көрбөй калышат да.
Андан кийин эле глазодвигатель, глазная симптоматика деп коебуз, көздүн симптоматикасы башталат. Бул көзүндөн двоение глазах, эки жолу көрүнүп, билмо глазах деп коебуз, жанагы көзүндө мындай жакшы көрбөй, тумандап, аябай адамдын эчкени эме кылбай, мындай ажырата албай өзүнүн адамдарды, ошондой болуп клиника болуп башталат. Температурасы көп деле көтөрүлбөйт, 37 болуп эле температурасы эме болот да, алсырайт аябай. Ушул симптомдорду жөнөкөй эл билиш керек. Себеби азыр консервированный домашний үйдө кылынган консерваларды көп колдонуп калышты. Уже көбү ботулизм деген эмне экенин унутуп башташты. Ошол үчүн бул нерселерди билиш керек. Анан бул оорунун эң коркунучтуу жери бул ушинтип өйдөдөн ылдый карап бүт неврологиялык жактан жаракат берет дагы, бирок больнойдун, то есть пациенттин эсин мындай бузбайт. То есть больной деген бүт нерсени сезет, сознаниясы полный болот, бирок тамак жутканда кыйналат, аягында жутпай деле калышы мүмкүн. Анан кийин эң тяжелый формасы дегенде, эң оор түрү дегенде уже дем ала албай калат. Дем ала албай калса деле, бирок сознаниясы полный болот. Только гипоксия болуп эле, мээси повреждение болбосо, а так пациент бүт нерсени сезип калышы мүмкүн да. Дагы бир жолу эскерте кетели. Ботулизм бул ботулис микробунун уусу менен бузулган тамак аштан уулануу болуп эсептелет. Бул ботулизм деген оору еще канча тамак жегени, ушундай бузулган токсиндери чогулуп калган консерваны канча объемда жегенинден зависит от этого тоже. Андан кийин инкубационный период деген период бар инфекционный ооруларда, вообще любой ооруларда. Бул период деген ошол токсин, бактерия киргенден кийин, анан кийин биринчи симптомдору пайда болгонго чейинки период. Ал мисалы 6 сааттан баштап ботулизмде и 7 күнгө чейин болушу мүмкүн. Андан кийин симптомдор пайда болуп баштаганда бул, если мындай узак болуп кетсе, то ичиткок симптомдор болбой деле калышы мүмкүн. Сразу неврология жактан болуп калышы мүмкүн. Башы тегеренип, анан ушундай көзү жабыркап, оозу кургап, жута албай, анан кийин мынтип турганда түз тура албай калышы мүмкүн. Ошондой симптомдор пайда болгондо эле уже скорый чакырыш керек. Если узак өтүп кеткен болсо инкубационный период, если мисалы консерваны бир жума мурун жеген болсо, а если мисалы бүгүн жеп анан кечинде кусуп баштаган болсо, как ичиткок симптомдору пайда болуп баштаган болсо, анда сразу өзүнүн ашказанын жууганга аракет кылыш керек, скорый чакырып коюп эле. Себеби бул бактерия канча көп турган болсо ашказанда, ошончо көп токсин чыгарат дагы и повреждение көбүрөөк болуп калышы мүмкүн нервтерде. Бул деген нервный окончанияларды паразит эткени үчүн нервный импульстар барат дагы, анан мышцаларга жетпей калат. Мышцанын эки түрү деген болот. Бул гладкий поперечно полосатый деген. Ошол эки түрүн тең поражение болгон үчүн бул ички органдардын мышцаларын жок кылат, то есть иштетпей коет. И плюс мындай внешний мышцаларын, мисалы көзү мындай жабылып калышы мүмкүн, зрачоктору чоңоюп кетиши мүмкүн. Ушундай мышцаларын дагы паразит этип коюшу мүмкүн да. Сапаты бузулган козу карын жегенден кийин аз эле убакытта эле ичи катуу ооруп, калтырап титиреп, ич өтүп, баш айланып, дем алуу начарлайт. Бул учурда дароо ашказанды жууп кусууга аракет кылабыз. Же тез арада клизма жасап, дарыгерге кайрылуу керек. Ботулизм оорусун эч качан үй шартында дарылоого болбойт. Ал эми ооруканадан айыгып чыккандан кийин сөзсүз түрдө мүнөздөп тамак ичүү зарыл. Куурулган, ачуу, жарин, острый нерселер жакпайт любой оорубаган адамга деле. Оорубаган адамга деле любой адамга мен кеңеш берет элем. Любой тамактын бир 30, 40, 50, 70%ке чейин овощу, фрукты болуш керек. Свежий сокторду көбүрөөк ич керек. Эт тамактарын да жеш керек. Койдун майлуу, салуу тамактар болбойт. Любой тамакты убагында ич керек. Эртең мененки, түшкү, кечинде дегендей кылып. Анан кайнаткан, тушитетилген тамактар мен рекомендовать этем. Булганган тамак аштан, консерваланган тамактан уулануунун алдын алууда төмөнкү кеңештерди эске алуу зарыл дейт адистер. Эми бул маринадаларды, банка, бүт немелерди айтат элем. Кыргызстанда фруктулар деле, овощулар деле арзан эле. Мен баарына рекомендовать этет элем, күнүгө базардан сатып алып эле жегиле деп. Анан мариновать эткендер аябай коркунучтуу, себеби ботулизмдин бактериясы кислород жок жерде бачын көбөйөт. Кислород доступ болбогон жерде. Ошон үчүн если анчалык эле маринада жеңер келип атса, бочкаларда мариновать этилген капуста,
помидор, огурцы мындай почкада ачык нерседе маринад эткенден алардын зыяны азыраак, көбүрөөк коркунучтуу эмес. Себеби бочконун оозу ачык болгондуктан кислород аякта көп болгондо мындай ботулизм менен неметиш болбошу да мүмкүн да. Дарыгерлер көпчүлүгү даталуу же майрам күндөрү оливьеден жасалган салаттарды даярдашат. Уулануу ушул салат аркылуу көп болот деп айтышат. Андыктан ар бир адам тамакты туура пайдалануусу зарыл. Оливье деген салатты свежий жеген жакшы. Анан если холодильникке сактап неме кылса, то майонезди кошпой туруп сактаган туура болот. Анан алып чыккандан кийин майонез аралаштырып кийин жеген туура болот. Вообще сактабаш керек майонез кошулган салаттардычы. Ал деген ар кандай ишеткөк ооруларды, тем более жумуртка кошулган салаттар еще сальмонеллезный деген ооруларды алып келиши мүмкүн. Ботулизм же болбосо тамак аштан уулануу адам өмүрүн алуу коркунучун жаратабы деген сурообузга тяжелый формада түшсө, бул парез биринчи эме болот да, көз жагынан нарушение болот, зрение жагынан. Туман, сетка болуп жакшы көрүнбөйт, бир нерсе, эки нерсе болуп көрүнүп, анан аябай алы кетет. Боюнун башын көтөрө албай калышат. Башын көтөрө албай, даже колу менен кармаганда, башын колу менен кармаганга туура келген убакытта болот да. Анткени ушунчалык слабость болот да, алы кетет, күчү кетип. Андан кийин ылдый түшөт тамагына. Тамагына түшкөндө адам жутууну албай калат. Жута албайт, тамагы кургайт, көбүнчө жалгыз. Ошо тамагында бир комоктоп, бир таблетка тургандай болуп, ушунчалык оор өздөрүн сезишет да. Тамак жутууну албай калышат. Сууну жутайын десе кайра мурдунан чыгышы мүмкүн, какашат. Потому что парез мягкого неба. Бияктын баары языкоглоточный рефлекстер нарушение болот да. Андан кийин ылдый түшөт. Андан ылдый түшкөндө уже дыхательные мышцы деп коет, дыхательный мускулатураны тоже парез кылат да, межреберный мышцаларды парез кылат. Ошондо нехватка воздуха болуп, гипоксия болот, аба жетпегендей болуп. Ошо парез болгондо любой момент остановка дыхания бериши мүмкүн да. Ошо себептен любой момент остановка жүрөгү токтоп калышы мүмкүн, потому что парез ылдый түшө баштаганда өпкөгө дем ала албай калат. Эгерде тамак аштан ууланган белгилерди байкап калсаңыз, тез жардам чакырып, дароо төмөнкү тазалоо ыкмаларын аткаруу керек. Үй шартында эгерде ботулизм жөнүндө өзүңөр ойлоп ичеткөк симптомдору менен башталган болсо, андай ситуацияда биринчи очередте ашказан жууш керек. Ашказанды көп суу ичип туруп, анан кийин кускандан кийин скорый помощь чакырып туруп, анан тез жардам менен уже больницага кайрылыш керек. Уже больницада бизде антитоксический сывороткалар бар, противоботулинический деген. Ошону уже колдонобуз. Эми жаңы келгенде ботулизм если диагноз койсо, биринчи ашказан жууп, ашказан жууган суудан анализ алыш керек. Эмесинен, зарасынан, бүт канынан анализ алынат да, бакпасев деп коет, ботулизмде. Анализдер алынат. Андан кийин биринчи, если диагноз уже коюлса, ботулизм, эпиданамнез деп коет, ошол консервация менен связывать этсе, домашний үйдөн жасалган консервацияны колдонгонун белгилесе, диагноз коюлгандан кийин уже сыворотка жазылат. Противоботулиническая сыворотка деп коет, А, Б, Е. Ошонун биринчи дозасы жазалат. Оорунун алдын алып дарыгерге өз убагында кайрылуу жакшы натыйжасын берет, бирок качан кеч болуп калат деген суроо туулбай койбойт. Бул оору көп башка оорулар менен дифференцировка кылынат да. Көбүнчө бул жерде эпиданамнез да көп роль ойнойт. Анткени бална өзү айтып берсе, эмне себептен, эмнеден кийин ушундай симптомдор пайда болгонун айтса, потому что бул оору нервный системаны поражать эткен үчүн башка нервный система башка оорулар менен дифференцировкада кылыныш керек да. Бул жерде еще эпиданамнез чоң роль ойнойт. Ошондуктан вот консервация үйдөн жасалган консервациялар жазалбаш керек. Ошол көпчүлүк элдерге кайрылат элем. Бул үйдөн жасалган консервация
ошол ботулотоксин болсо ал эч качан өлбөйт ал. Банканын ичинде дагы мындай өзгөрүү болбойт. Составы и даамы да өзгөрбөйт. Ал адам билбейт бул жерде ботулотоксиндин зараженный тамак экенин. Ошондуктан консервация деген токтотуш керек. Потому что бул ботулотоксин автоклавирование 120 градуста болгондо араң 30 мүнөттө жок болот да. Ошондуктан андан көрү жашылча жемиштерди свежий колдонуш керек да. Эл арасында тамак аштан ууланган учурда же алдын алууда спирт ичимдиги пайдасын берет деген пикирлер жок эмес. Бул боюнча дарыгер спирт ичимдиктерин ичүүгө туура эмес, анткени ал эч кандай жардам бербейт. Ал наоборот балдарды алкоголь опьянениени алып келет дагы, ошол ооруну усиливать этет. Спирт ичимдиктерин ичип алып, көп ичип алып, баягы эртеси күнү баш жазам деп кайра дагы ичет, ошо менен отравление болот дагы. Адамдын организме алкогольный интоксикация боло баштайт. Бул убакта дагы сөзсүз түрдө врачтардын жардамы керек. Мындай случайлар көп эле болуп атат. Үйүнөн отравление болуп өлүп калган убактарда көп кездешип атат да. Ошон үчүн сөзсүз врачка кайрылып, ошо интоксиканы снимать этиш керек, прокапать этиш керек. Суюктукту көп ичип, врачтардын жардамы керек да. спирт ичимдиктери анын ичинде арак ичилгенден кийин ашказандан канга 2 мүнөттөн кийин кошулат жана көптөгөн оорулардын пайда болуусуна алып келет. Ичкилик бул нерв клеткаларын өлтүрөт, мээге залакасын тийгизет. Биринчиден пациенттин ойлоому жөндөмдүүлүгү начарлайт, эс тутуму начарлайт. Мындан акырындап мээнин ичине суу толуп калат. Жанакындай эле айтып өткөндө арактын жин оорусу менен ооруйт. Андан тышкары арак ашказанга келип аткандан кийин биринчи эле ооздун рагы, кызыл өңгөчтүн рагын алып келет, ашказандын рагына, иче карындын рагын алып келет, боордун циррозун алып келет. Бара жанакындай мышцалардын атония деп коебуз, мышцалардын өзүнүн жөндөмдүүлүгү начарлап, полиневропатия деп коет, пациент баспай инвалидтикке айланат. Кезектеги сөз бул адам баласы ууландырган спирт ичимдиги. Мындагы метанол туурасында. Метанол деген эмне? Баарыбыз угуп жүргөн метанол жөнөкөй бир атомдуу спирт. Метанол өтө коркунучтуу уу зат. 10 мл метанол менен ууланган адамдын көзү сокур болуп калат. 80-150 мг метанол организмге кириши өлүмгө алып келет. Эң жеңил ууланууда баш ооруйт, адам алсырап кусат. Ал эми көрсөтүүбүздүн соңунда дарыгердин ата-энелерге болгон кайрылуусу менен жыйынтыктайбыз. Ар бир эната санитардык гигиеналык режимди сакташ керек үйдөнчү. Үйдөн ар бир жашылча жемишти жээрден мурун аны таптаза кылып жууп, андан мурун баланын колун же болбосо өзүнүн колун самындап, же болбосо антисептик менен жууп туруп анан кийин тамактаныш керек. Өзгөчө жаздын күнү, жайдын күнү тамак ашты, жашылча жемишти аябай таза жууп туруп, анан жеш керек. Анан холодильникке дагы көпкө сакталып калган жашылча жемишти дагы абайлаш керек. Анткени ал жерде көпкө сакталып калгандын эмеси, касиети, ошол тамактын касиети бузула баштайт дагы, микробторго шарт түзөт. Бул убакта дагы ошол тамактын сакталышындагы аябай көңүл буруш керек. Дени сак улут бул күчтүү мамлекет. Ден соолукта болуңуздар.